Ассаламу алейкум достор. Буюрса биздин каналыбызда 10 000 катталуучулар болду. Сиздерге мен терең ыраазычылык билдирем. Анткени сиздин колдооңуздар менен биз ушундай даражага жеттик. Эми 100 000 катталуучуларды чогуу топтойлу. Ал эми обзорду баштайбыз. Бул унааны кыргыз элибиз аябай жактырат. Чоң үй бүлөлөр, ишкерлер, мамлекеттик кызматкерлер, жада калса жаш жигиттер деле айдап жүрүшөт бул унааларды. Кезектеги видео обзорубузда Honda Odyssey унаасы. Айрадан алам жаралат, капкарагаттай көзүңдөн, кайгы батты варанга алып, айрылып калып өзүңдөн. Талкалап алсам тарымба, кайналып айткан сөзүмө, кааласаң алыс кетейин, көрүнбө сенин көзүңө. Odyssey'дин тарыхы 1995-жылы башталат. Ошол учурда Honda компаниясы минивендер менен атаандашам деп туруп, Аккордтун негизинде Odyssey'ди чыгарган. Негизи Odyssey'дин башкы кардарлары Америка жана Азия өлкөлөрүндө болгон. Odyssey'ди Европа өлкөлөрү үчүн да чыгарган. Ал жакта Shuttle деген аты менен чыккан. Бирок европейцтер Shuttle'ды өтө деле жактырган жок. Ошондуктан Honda Stream келди. Биздин учурда Odyssey Prestige топтомунда, мындан тышкары Absolute топтомунда бар. Негизи ошол базарда Absolute топтому жакшыраак бааланат экен. Бирок бул топтом деле өтө сонун. Бул экинчи муундагы Odyssey. Булар 99-2004 жылдары чыгарылган. Негизи элдердин айтымында бул өтө деле жаңы муун эмес. Бул жөн гана терең рестайлинг болгон. Анткени мисалы бул Odyssey'дин кузовтун кээ бир жерлери биринчи муундагы Odyssey'ге окшошуп кетет. Андан тышкары бул жерде турган руль биринчи муундагы Odyssey'ден алынган. Негизи бул Odyssey'лерде эки кыймылдаткыч колдонулган. Бирөөсү 2,3 литр, экинчиси 3 литр. Экөө тең бензин менен жүрөт. Анан Odyssey'лердин алдыңкы дөңгөлөктөрү жана 4 дөңгөлөктөрү аракетте болот. Биздин учурда бул унаада көлөмү 3 литр V-образдуу 6 цилиндрлер менен кыймылдаткыч орнотулган. J30A деген аты менен 210 аттын күчү жана 270 Нм толгоо моменти менен. Бул кыймылдаткычтын бир кемчилиги бар, гидроусилителдин куру. Негизи бул гидроусилителдин куру кыймылдаткычтын жаздыгын айланып орнотулган. Демек, эгерде курду алмаштырам десеңер, анда кыймылдаткычтын ушул жаздыгын чечип туруп, анан курду алмаштырыш керек. Бул эми кыймылдаткычтын ишенимдүүлүгүнө эч таасир этпейт. Бул бир гана усталар үчүн кичине кыйынчылык алып келет. Жалпысынан бул кыймылдаткыч аябай ишенимдүү. Башка кыймылдаткычтарда мисалы ар кандай болячкалар болот го, бул кыймылдаткычта болсо эч кандай болячкалар байкалган эмес. Ошондуктан элдер буларды аябай жакшы көрөт. Анан достор, бул кыймылдаткычтын бир кызыктуу нерсеси бар. Кыймылдаткычтын алдында жайгашкан жаздыкка бир түтүкчө келет. Ошол түтүкчө вакуум системасынан келет. Бул эмнеге керек десеңер, кыймылдаткыч холостой обороттордо иштеп турганда, ошол вакуум системасы алдыңкы жаздыкты жумшак кылат, вибрацияларды азайтыш үчүн. Ал эми кыймылдаткыч бийик обороттордо иштеп турганда, бул жаздык катуураак болуп калат. Бул негизи ошол учурда аябай акылдуу система болгон. Кыймылдаткычтын күч кубатын дөңгөлөктөргө 5 баскычтуу өзү которгон жүрүк отурмосу жеткирет. Негизи жүрүк отурмосу деле бул унаада аябай ишенимдүү. Бир гана майын ар бир 50 000 чакырым сайын алмаштырып туруш керек. Odyssey'дин салону аябай кенең, отургучтары жуп-жумшак. Бардыгы мындай япон сапаты менен жасалган. Унаага 25 жыл болду, баскычтардын бардыгы жакшынакай иштейт. Барды ушундай кооз жыгачка окшогон материал менен жасалган. Рулунда да ушундай жыгачтан жасалган материал орнотулган. Анан магнитофонду башкара турган баскычтары да бар. Ыңгайлуу опциялардан бул жерде 2 аймактык климат контроль бар. Демек, алдыдагы жүргүнчүлөр үчүн жана экинчи катардагы жүргүнчүлөр үчүн 2 бөлөк климат контролю бар. Андан тышкары бул жерде AT Snow деген баскычы бар. Бул система кардын үстүндө кетип баратканда жардам берет айдаганга. Анан отургучтардын ортосунда бул жерде ар кандай оокат сала турган жери бар экен. Бул баскыч менен ушундай ачылып, кайра баскыч менен жабылат. Бул жагында болсо эки бөтөлкө койчу жери. Муну болсо багажникке катып койсоңор болот. Анан бул жакта болсо
отургучтун өзүнүн ушундай нерсеси бар. Эки бөтөлкө кармагычы, анан ар кандай оокат кое турган жери. Кааласаңар муну кайра ушундай жаткызып туруп, экинчи катардагы отуруштарына качып кетсеңер болот. Бул жерде орун кең. Мындан тышкары бул жерде ыңгайлуу опциялардан албетте борбордук кулпусу, толук электр пакет, анан кожою бул жерге ушундай экранды орнотуп коюптур. Бул экранда арткы камерасы да бар. Негизи экинчи жана үчүнчү катардагы отуруштарды ылдый жаткызып койсоңор болот. Бирок үчүнчү катардагы отуруштар толугу менен ылдый жатпайт. Мына ушундай эле жатат экен. Анан үчүнчү катардагы отуруштардын бир кызыктуу нерсеси бар. Мен азыр сизге ошону азыр көрсөтүп берем. Бул отургучтарды артка каратып, тескери менен жаткызып койсо болот. Мындай жаткызганда арткы эшиги жабылбай калат экен. Бул эмнеге ушундай? Кожойда өзүмдө мен чынында билбейм. Бирок биздин операторубуз үчүн бул нерсе аябай ыңгайлуу болмок. Операторубуз бул жерге отуруп алып, артта жүрүп бараткан унааны тартса болот. Же болбосо эгерде пикникке чыгам десеңер, пикникке чыгып, бул жерге отуруп, ысык чайдан ичип, табиятты карасаңар болот. Баса достор, ушул унаа азыркы учурда сатылууда. Кожоюнун айтымында унаа өз боёгу менен эч кандай сырдалган жерлери жок. Андан тышкары катализатору ордунда. Анан кыймылдаткычына эч качан газ коюлган эмес. Иш кылса унаанын абалы өтө жакшы. Мисалы бул жерде эшиктердин босоголорунда пленкасы чапталган. Анан япошка айдаган кишилер муну эмне экенин билет. Мунусу дагы эле сакталып калыптыр. Жалпы унаанын абалы мен айткандай эле таптаза. Ушундай абалындагы Одиссейди мен биринчи жолу көрдүм. Ошондуктан ушул унаанын баасын, толук маалыматын жана кожою менен байланышам десеңиз, анда ушул видеонун астында тиркемеге кирип, машина KG колдонмосундан ошол нерселерди карасаңар болот. Мындан тышкары машина KG колдонмосунда жүздөгөн Одиссейлер сатылууда бар. Ошондуктан машина KG'ни жүктөп алып колдоно бериңиз. Унаанын жүрүшү аябай сонун достор. Этип баратканда ушундай жыгачтан жасалган рулду кармап айдаган өтө сонун. Анан мен Одиссейди, экинчи муундагы Одиссейди чында эле биринчи жолу айдап баратам. Анан жүрүшү аябай жумшак экен. Арткы жүрүү бөлүгү балкан ордуна многорычажка болгондуктан унаанын бурулушу аябай жакшы. Рулду кичине бурганда эле унаа бурулат. Анан кыймылдаткычтын күч кубаты жетиштүү. Мисалы трассада айдап баратып, бирөөнү ашам десеңер, анда коркпостон газды басып туруп ашсаңар болот. Албетте бул жакта V-образдуу 6 цилиндр болгондуктан күч кубаты жетиштүү. Анан чуу тосмосу. Чуу тосмосу аябай жакшы. Бул жерге дагы 2-3 кат чуу тосмо чаптап койсоңор, унаанын ичи тып-тынч болуп калат. Келиңиз достор, эми жыйынтык келтирели. Honda компаниясы ыңгайлуу, туруктуу, ар кандай маневрларга жөндөмдүү жана чоң үй бүлөлүк минивенди жасады. Мен айткандай эле кыргыз элибиз бул унааларды аябай жакшы көрөт. Мисалы, бул унаалар Жапониядан жаңы келгенде, ошол учурда унаа базарында булар чекчейип тизилип турган. Ошол учурда мындай унааны айдаганы сонун болгон. Анткени Жапониядан жаңы эле келген таптаза, жагымдуу жыты менен тилекке каршы азыр Жапониядан унаалар келбей калды. Эгерде азыркы учурда келсе, анда дагы эле ушундай сонун баадагы чекчейген япошкаларды айдап жүрмөкпүз. Достор, эгерде сизге ушундай обзор жакса, анда сураныч, ушул видеого лайк басып, жакшы комментарий жазып, биздин каналыбызга катталып коюңуз. Сиз үчүн дагы кызыктуу унааларды чыгарып турабыз. Сиз менен машина KG бар болуңуз.